Эки жигит. Акыл эстүү, баам парасаттуу, бир канча окуу жайды бүткөн, диплом ошолордо. Жасаган иштери дагы, иштеген иштери, топтогон байлык, мал, мүлкү ошолордо эле. Качан гана апасы кыңкыстап, ооруп жатканда кимдир бирөөлөрдүн чакыруусу менен келди. Алар үн чыкпастан жөн гана апаларын телмирип, жалтырап тиктеп отурду. Апасында жан чыгуу белгилери билинип, апа дешти. Экөө тең апасынын жылаң аяк таманын өпкүлөп, кучактап жатып калды. Болду. Башталган окуя ушу менен эле бүттү, кыскача. Жаназа окулду, жерге берилди. Кудайдын буйругу менен ошол түнү экөөнүн тең түшүнө Аллах Таала бирдей түштү киргизди. Апасы, кагылайын уулдарым, ошол эки аягымды, эки таманымды тирүү жүргөн мезгилинде көбүрөөк өпсөңөр болбойт беле? Мен сезбей калган учурда өппөдүңөрбү деп ыйлады. Дал ошондой арман сизде да бар да. Сизде да бар, баарыбызда бар андай арман. Колун өбө албай калдык го. Иш, акча артынан акча деп, ал сиздин алып берген шубаңызга, алар сиздин алып башына сала турган жолуңузга дагы муктаж эмес. Болгону жөн эле алло, ассаламу алейкум, амансызбы деген сөзүңүзгө муктаж.